Саламатсыздарбы, биздин каналга кош келипсиздер. Бүгүн биз сиздерге сосиска менен картошка котлетинин кантип даярдалышын көрсөтүп беребиз. Бизге керек болуучу азыктар: картошканы эзип майдалап алдык, сухари, майдаланган сухари, un, сосиска, бир жумуртка, чеснок, укроп, өсүмдүк майы, туз, ушулар керек болот. Сосисканы биз майда бөлүкчөлөргө бөлүп алабыз. Чесногубузду майда бөлүкчөлөргө бөлүп майдалап алабыз. Чесногубузду кошуп алабыз. Картошканын үстүнө. Укропту майда куптурап алабыз. Майда куптурап. Укропты да кошуп алабыз. Бир жумурткабызды да кошуп алабыз. Туз кошуп алабыз. Баарын аралаштырып алабыз. Картошканы ушинтип жайып, ортосуна сосисканы ушинтип коюп, ушинтип котлет формасына келтирип алабыз. Жумурткага салып, ушинтип аралаштырып, унга алып келип аралаштырабыз. Сухаринин үстүгө алып келип, ушинтип котлет формасына келтирип алабыз. Экинчи котлетибизди баштадык. Экинчи котлетти да ушундай кылабыз. Котлети конуштук болду. Котлетимди сковородкага ушинтип салып алабыз. Картошка котлетибиз пишти. Дастап алып алабыз. Сосиска менен болгон картошка котлетибиз даяр болду. Каналга кошулуңуздар, даамдуу болсун.